Никесиз жашаган кыз жигит жыйынтыгында кыздын боюнда болуп калат. Ымыркайдын жарык дүйнөгө келишине атасы каалабайт. Боюнан алдырып сал деп буйруп, кыз макул болбой койсо курсагындагы баласы менен ара жолдо таштап кетет. Баласынан баш тарткан ата акыры бала багуу түйшүгүнө кабылат. Кыз жалгыз бой наристени жарык дүйнөгө алып келип, кийин баласынын атасын издеп таап, баланы убактылуу карап турууга таштап кетет. Сен кайда? Төрөт үйүнө келбей койсом эле кутулам дедиңби? Сен келбесең, мына биз келдик. Данакер деп жана кичинекей бала жөнүндө ушу бири-бирин жакындаттырган досторду өзүнүн жаштыгы менен жакындаттырган бир жылуу бир нерсе бар дейм да, ошонун менен бир башкачараак өзгөчөрөөк болду го дейм. Чем башка кинолордо эми көбүнчө эле сүйүү темасы, анан кийинчерээк азыр мындай боевик сыяктуу немелер болуп калды го. А мунун башка жагы ушу эми кичинекей бала жөнүндө да. Тасмада 5-6 актер рол жараткан. Баарынан кызыгы башкы каарман кичине баланы табуу чоң кыйынчылыкты жаратыптыр. Анан калса кино ыкмаларын, ролдо ойноону наристеге түшүндүрүү мүмкүн эмес. Бүтүндөй чыгармачыл топ баланын маанайын карап, ыйлап жибербесе экен, же уктап калбаса болду деп тынчсызданган учурлар болуптур. Биринчи эле күнү тартып баштаганда кыйынчылыкка туш келдик. Себеби дегенде, бу жерде башкы каарман кичинекей бала. Бул жаңы тамтың баскан, тили чыга элек ошондой бала менен баштаганбыз. Бир күн тартылгандан кийин ата энеси көрүп эмнегедир мындай ойлонуп туруп калды. Анан түшүндүрүп беришти бизге. Түшүндүрүп, ушундай болсо кандай болот, тиги дегенде анан айла жок, токтотууга туура келди. Бир күн тарттыктан ошо менен токтотуп, кайра анан кийин кичинекей баланы издегенге туура келди. Данакер тасмасына баш аягы $15.000 жумшалган. Кинодогу бардык эпизоддор Бишкек шаарында тартылыптыр. Сүйүү Малабаев тасма сценарийинин автору, ошол эле учурда демөөрчүсү, анан башкы каарманы дагы. Бул кинону тартууга биринчиден баягы эле биздин чыгармачылык. Мен өзүм актёрдук шеберчилик боюнча 5 жылдык окуу жайда бүткөм, режиссер 5 жыл өттүм. Анан ошо кийин ишти улантыш керек болуп, кандай кылсам деп анан кино тартыш керек боюнча буюрса иштеп атабыз. Буюрса могу Данакер биздин менин биринчи кином. Продюсер катары, анан актер катары биринчи кино. Негизгиси Данакер тасмасы бактылуу көз ирмем менен аяктайт. Жаштар акыры баш кошот. Наристе атасынын да, апасынын да сүйүүсүнө кабылат. Түпкү идеясы жаштыкка шылтап, туура эмес иштерге барбоо, баарынан мурун терең ойлонуу керектигин көздөгөн. Жакшылык Матанов, Темирлан Бабаев, Күн Сереп.